Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Алтын Ордо конушунда жүрөм туғандар. Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы Алтын Ордо туғандар. Туңгуч тараптагы, батыш тараптагы Алтын Ордо менен адаштыра албаңыздар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Анкара жана Алтын Ордо кире берген 3-чү Алтын Ордонун негизи көчөсүнүн жээгинде турам. Сатылуучу үйгө баруу үчүн сиздер ушул жак менен түштүктү карай басып, анан сол тарапка кайрылып 11-чи көчөнүн башталышына барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан углойдо. Анан бул жерден Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына көптөгөн маршруткалар барышат. Бул жагыбыз Кара-Жыгач, бул жакта Туңгуч, городской каток, международный университеттер жайгашкан. Анан Алтын Ордо конушунун өзүнө деле маршруткалар бар тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Үйүбүз углойдо жайгашкан тугандар. Чыныбек Алиев көчөсү 11-чи даректе болуп калат. Анан бул жака кеткен бул чоң көчө экөөсүнүн кесилишинде болуп калат. Кааласаңыздар бул жолдун жээгине магазин ачсаңыздар деле ыңгайлуу экен. Бул жакта эч кандай дүкөн жок. Бул Чыныбек Алиев көчө тарапта. Үй ээсинин деле өзүнүн ушундай планы бар болчу дейт. Бирок кээ бир себептерден улам азыр сатып аткан учуру. Андан ары мынакей негизи кирүүчү воротасы бул жактан коюлган тугандар. Көчө тараптан пескоблок менен забор кылыныптыр. Түндүк чек арасы бул жерден башталат тугандар. Ал жактагы кошунанын заборуна чейин болуп калат. Ал жактагы кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты документ боюнча 4-6 соток тугандар. 4,5 соттан көбүрөөк. Фактически 5,5 соттан деле көбүрөөк болуп калат экен. Мектептер жөнүндө айтсак, мектептер бар тугандар, Алтын Ордодо садик баары бар экен. Бул жакта Туңгучка, городской каток, международный университет, бул жагы Тасмия, ошолго деле жакын болуп калат. Мадина базарлары анча деле алыс эмес тугандар. Анан газ природный бар экен, центральный канализация бар экен. Бишкектин түштүк тарабында абасы салкын, абасы таза, ушундай жерде жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Андан ары бул мынакей короосу, жана айткандай эле жердин аянты 4,5 сотуктан көбүрөөк документ боюнча. Фактически 5,5 сотуктан көбүрөөк экен. Бул мынакей үйүбүз, узун туурасы 13,5. Стенасы бышпаган кирпич. Тышкы тараптан утеплять этилип, анын тышкы тарабынан көрүп турганыңыздардай декоративный штукатурка болгон тугандар. Бул алды тарабы кенен 3-4 машина кенен баткандай жер бар, көрүп турасыздар. Бул жакта жаш алма, өрүк жана башка бактар. Мына ушундай көрүнүштү. Тагы бир эскертип кетейин. Углойдо жайгашкан, бул жагынан жол жээгине магазин ачып койсоңуздар деле ыңгайлуу. Андан ары биринчи жолу бул жактары тегерегин көргөзөйүн да тугандар, үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Бул мынакей үйүбүздүн батыш тарабы. Үйдүн заборуна чейин ушунча аралык бар. Бул жакта жаңгак, өрүк бактар деле бар экен. Бул үйүбүздүн арты тарабы. Кошунан менен болгон чек арада 3 метрдей аралык бар. Бул үйүбүздүн түштүк тарабы болуп калат. Андан ары Алтын Ордого чейин маршруткалар келет тугандар. Мынакей бул түндүк тарабы үйүбүздүн. Биракта үйдүн тышкы тарабындагы туалет, жанакы бактар түрлүү. Анан чыгыш тараптагы кошуна менен болгон аралыкта ушунча жер бар тугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Бар экен тугандар. Эми үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Анан баасында айта алсаңдар болот. Мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган. Киргенде эле прихожка бул жакта тугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Прихожкадан оң тарапка кайрылсак, кол койдубуз. Түз кирсек бул жакта душ
ванна туалет жайгашкан. Дуалдары кафель, потолок пластик, пол деле кафель экен. Чыгыш тараптан форточка орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Анан сол тарапка кирсек, бул жакта отоплениянын котел жайгашкан, ал электр энергиясы менен электр энергиясы менен, газ менен жана көмүр менен үйүңүздөрдү жылытат. Анан ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта холл жайгашкан. Бул холлдон биз башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Биринчиден бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Бул жакта мынакей кухня. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Бул жакта тамактануучу жайы. Потолок натяжной потолок, пол ламинат. Ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей пол ламинат, чыгыш тараптан терезе орнотулган. Отопление материалдары ар бир бөлмөдө бар туугандар. Анан кайра эле холлго чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир спальня бөлмө. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Кийинки бөлмөгө кирсек, бул жакта дагы бир бөлмө. Телевизордо жүрүп койгон. Жакта дагы бир мындай чоң зал бөлмө бар экен. Потолок натяжной. Батыш тараптан терезе орнотулган, полдор ламинат. Дуалдар шпаклевка экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Анан биздин эң эле акыркы бөлмөбүз, бул жакта дагы бир мындай бир бөлмө бар, детский бөлмө. Эми айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүбүздүн баасыны $90,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Базар жок каналынан көрүп чалып аттык эле десеңиздер, силерге жакшы эле арзандатуу кылып беребиз деп айтты үй ээлери. Андыктан базар жок каналынан көрдүк деп чала бересиздер, жана достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимди бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң группалар менен бөлүшсөңүздөр, ошол адамдарга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.